13-бөлүм. Жарабам курмандык чалынуучу жайдын жанына туруп, жыпар жыттуу зат түтөткөнү жатканда, Теңирдин сөзү боюнча жүйүт жеринен Бейтелге Кудайдын кишиси келди. Ал Теңирдин сөзүн жарыя кылып, курмандык чалынуучу жайга мындай деди: Курмандык чалынуучу жай, курмандык чалынуучу жай. Теңир мындай дейт: Дөөттүн тукумунан Жошия деген уул төрөлөт. Ал сенин үстүңдө жыпар жыттуу зат түтөткөн буткана кызматчыларын сенин үстүңдө курмандыкка чалып, сенин үстүңдө адамдардын сөөктөрүн өрттөйт. Бул сөздү Теңир айтканын мынабул жышаан далилдейт. Бул курмандык чалынуучу жай урайт, үстүндөгү гүлү чачылат деп ошол күнү жышаан берди. Падыша Бейтелдеги курмандык чалынуучу жайга сүйлөгөн Кудайдын кишисинин сөзүн укканда, Жарабам курмандык чалынуучу жайдан колун сунуп, аны кармагыла деди. Ошондо анын сунган колу сенейип катып калды. Ал колун өзүнө тарта албай койду. Курмандык чалынуучу жай урап, үстүндөгү гүлү Теңирдин сөзү боюнча, Кудайдын кишиси көрсөткөн белги боюнча чачылды. Ошондо падыша Кудайдын кишисине колу калыбына келсин деп, Кудай Теңириңе жалынып сыйын деди. Кудайдын кишиси Теңирге жалынды. Падышанын колу калыбына келип, мурункусундай болуп калды. Падыша Кудайдын кишисине: Мени менен үйгө кирип тамак ичип, кубаттанып ал, мен сага белек берем деди. Бирок Кудайдын кишиси падышага мындай деди: Мага үйүңдүн жарымын берсең да сени менен барбайм. Бул жерде нан да жебейм, суу да ичпейм. Анткени ал жерде нан да жебе, суу да ичпе. Өзүң барган жол менен кайтып келбе деп Теңир мага буйрук берген. Ал башка жол менен кетти. Бейтелге келген жол менен кайткан жок. Бейтелде бир кары пайгамбар жашачу. Баласы келип ага Кудайдын кишисинин Бейтелде кылган иштерин айтып берди. Анын падышага айткан сөздөрүн да балдары атасына айтып беришти. Ошондо атасы алардан: Ал кайсы жол менен кетти деп сурады. Балдары ага жүйүт жеринен келген Кудайдын кишисинин кайсы жол менен кеткенин көрсөтүп беришти. Ал балдарына: Мага эшекти токуп бергиле деди. Алар эшекти токуп беришти. Ал эшекке минди. Ал Кудайдын кишисинин артынан барып, аны эмен дарагынын түбүндө отурган жеринен таап, мындай деди: Жүйүт жеринен келген Кудайдын кишиси сенсиңби? Ал: Менмин деди. Тиги: Менин үйүмө кирип нан же деди. Ал мындай деди: Мен артка кайрылып сеникине бара албайм. Бул жерде нан да жебейм, суу да ичпейм. Анткени Теңир мага: Ал жерде нан да жебе, суу да ичпе, барган жолуң менен кайра келбе деп айткан. Ошондо ал ага мындай деди: Мен деле сендей пайгамбармын. Периште мага Теңирдин сөзүн айткан. Аны үйүңө кайрып кел, нан жеп, суу ичип алсын. Бирок ал калп айтып койду. Тигил аны менен кайрылып келди. Анын үйүнөн нан жеп, суу ичти. Алар дасторкондо отурушканда эле аны артка кайрып келген пайгамбарга Теңирден сөз болду. Ал жүйүт жеринен келген Кудайдын кишисине мындай деди: Теңир мындай дейт: Теңирдин сөзүнө моюн сунбаганың үчүн Кудай Теңириңдин нан да жебе, суу да ичпе деген буйругун аткарбай, кайрылып келип ал жерде суу ичип нан жегениң үчүн сөөгүң ата бабаларыңдын мүрзөсүнө коюлбайт. Жолунан кайрылып келген пайгамбар нан жеп суу ичкенден кийин кары пайгамбар ага эшек токуп берди. Ал жолуна түштү. Жолунан арстан чыгып аны өлтүрүп салды. Анын өлүгү жолдо жатты. Эшек менен арстан болсо өлүктүн жанында турду. Жолдо жаткан өлүктү жана анын жанында турган арстанды алардын жанынан өткөн кишилер көрүшүп, кары пайгамбар жашаган шаарга келип айтышты. Аны жолдон кайрып келген пайгамбар муну угуп, ал Теңирдин сөзүнө моюн сунбаган Кудайдын кишиси. Ага айтылган Теңирдин сөзү боюнча Теңир аны арстанга салып берди. Арстан аны жара тартып өлтүрдү деди. Анан балдарына: Мага эшекти токуп бергиле деди. Алар токуп беришти. 28. Ал барып, анын жолдо жаткан өлүгүн тапты. Эшек менен арстан өлүктүн жанында турган экен. Арстан өлүктү жебептир, эшекти да жара тартпаптыр. Пайгамбар Кудайдын кишисинин өлүгүн көтөрүп, эшекке артып алып кетти. Аза күтүп көргө коюш үчүн кары пайгамбар аны өз шаарына алып кетти. Анын өлүгүн өз мүрзөсүнө коюп, "О бир боорум-ай" деп ыйлады. Аны көргө койгондон кийин ал өз балдарына мындай деди: "Мен өлгөндө мени Кудайдын кишиси коюлган мүрзөгө койгула. Менин сөөгүмдү анын сөөгүнүн жанына койгула. Анткени анын Бейтелдеги курмандык чалынуучу жай жөнүндө жана Самария шаарларындагы бийик жерлерде турган бутканалар жөнүндө Теңирдин буйругу боюнча айткан сөзү орундалат." Ушул окуядан кийин да Жарабам өзүнүн жаман жолунан кайткан жок. Бийик жерлердеги бутканаларга элден ыйык кызмат кылуучуларды коюуну уланта берди. Ким кааласа ал аны буткана кызматчысы кылып дайындачу. Ал буткана кызматчысы болуп калчу. Бул Жарабамдын тукумунун күнөөгө батуусуна, өлүшүнө, жер бетинен кырылып жок болуусуна себеп болду.
4 бөлүм. Ошентип мен сүйгөн жана сагынган бир туугандар, силер менин кубанычым жана таажымсыңар. Теңир жолунда бекем тургула сүйүктүүлөрүм. Эйдиядан жана Синтихеден өтүнөрүм. Теңир жолунда оюңар бир болсун. Жан досум, сенден да өтүнөм. Бул аялдарга жардам бер. Анткени алар мени менен килемес менен жана ысымдары өмүр китебине жазылган башка кызматташтарым менен бирге жакшы кабар таратуу ишине катышышты. Ар дайым теңир менен кубангыла. Дагы да айтам, кубангыла. Силердин момундугуңар бардык адамдарга маалым болсун. Теңир жакын. Эч нерсе тууралуу камсанабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошентип Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Иса аркылуу сактайт. Ошентип бир туугандарым, эмне чындык, эмне туура, эмне адилеттүү, эмне таза болсо, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзырлык болсо, ошол жөнүндө ойлогула. Менден эмнени үйрөнсөңөр, эмнени кабыл алсаңар, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, ошону аткаргыла. Ошондо тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Мага кайрадан кам көрө баштаганыңар үчүн Теңир менен абдан кубандым. Буга чейин деле мага кам көрүүнү ойлотсуңар, бирок ишке ашырууга ыңгайы келбей жүргөн. Муну муктаж болгонумдан улам айтып жаткан жокмун, себеби болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөм. Мага күч кубат берген Иса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам. Бирок менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Филиппиликтер, өзүңөр билесиңер, жакшы кабар таратыла баштаганда, Македониядан кеткенимде, жардам жиберүү жана кабыл алуу ишинде силерден башка эч бир жыйын мага көмөктөшкөн жок. Тессалоникада жүргөндө муктаж болгонумда, силер мага бир нече рет жардам жөнөттүңөр. Силерден жардам үмүт этип жаткан жокмун. Силердин пайдаңар үчүн көбөйүп жаткан жемишти каалап жатам. Мен бардыгын алдым. Менде бардыгы бар. Эпафродит аркылуу берип жибергендериңерди алдым. Ал тартууларыңар Кудайга жаккан жипаржеттүү, жагымдуу курмандыктар. Менин Кудайым силердин бардык кем карчыңарды Машаяк Иса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Кудай атабыз кылымдан кылымга даңкталсын. Амин. Машаяк Исага ишенген ар бир ыйыкка салам айткыла. Менин жанымдагы бир туугандардын баары силерге салам айтып жатышат. Бардык ыйыктар, айрыкча падыша сарайындагылар силерге салам айтып жатышат. Баарыңарга Теңирибиз Иса Машаяк ырайымын төгө берсин. Амин. 43 бөлүм. Анан ал мени дарбазага, чыгышты караган дарбазага алып келди. Исраил Кудайынын даңкы чыгыштан келе жатты. Анын үнү чоң суулардын дабышындай эле. Анын даңкынан жер жарык болуп турду. Бул көрүнүш мен көргөн мурунку көрүнүштөй эле. Ал шаардын кыйрашын кабарлап келгенимде көргөн көрүнүшкө окшош эле. Ал Кебар дарыясынын жээгинде көргөн көрүнүштөргө окшош эле. Ошондо мен жүз төмөндөп жыгылдым. Теңирдин даңкы чыгыштагы караган дарбаза аркылуу ибадатканага кирди. Ошондо рух мени көтөрүп ички короого киргизди. Ибадаткана бүт бойдон Теңирдин даңкына толду. Мен кимдир бирөөнүн ибадаткананын ичинен мага сүйлөп жатканын уктум. Ал киши болсо менин жанымда турган эле. Ошондо Теңир мага мындай деди: Адам уулу, бул менин тагым турган жер. Менин бутум турган жер. Бул жер менин Исраил уулдарынын арасында түбөлүккө жашай турган жерим. Исраил мындан ары менин ыйык ысымымды булгабайт. Алар өзлөрү да, алардын падышалары да өздөрүнүн бузуктугу менен, өздөрүнүн падышаларынын өлүктөрү менен, бутканалары менен менин ыйык ысымымды мындан ары булгашпайт. Алар өздөрүнүн босогосун менин босогомдун жанына коюшкан. Өздөрүнүн эшиктерин менин эшигимдин жанына коюшкан. Ошондуктан мени менен алардын ортосун бир эле дубал бөлүп турчу. Алар өздөрүнүн жийиркеничтүү иштери менен менин ыйык ысымымды булгашчу. Ошон үчүн мен аларды өз каарым менен кырып салгам. Эми алар өздөрүнүн бузуктугун, падышаларынын өлүктөрүн менден четтетишет. Ошондо мен алардын арасында түбөлүк жашайм. Өздөрүнүн мыйзамсыздыктарынан уялыш үчүн, ибадаткананын ченемин алыш үчүн сен адам уулу Исраилга ушул ибадаткана жөнүндө жарыя кыл. Эгерде алар өздөрүнүн бардык иштеринен уялышса, анда аларга ибадаткананын көрүнүшүн, түзүлүшүн, андан чыга турган жана ага кире турган эшиктерин, бүт сүрөттөрүн, бүт көрсөтмөлөрүн, бардык көркөм сүрөттөрүн, бүт мыйзамдарын көрсөт. Алар анын түзүлүшүн жана бүт көрсөтмөлөрүн сактап, ошолорду аткарыш үчүн алардын көзүнчө жаз. Ибадаткананын мыйзамы мындай: тоонун чокусундагы ал турган жердин тегерегиндеги бүт мейкиндик, ыйыктын ыйыгы. Ибадаткананын мыйзамы ушул.
Чыканак менен ченегенде курмандык чалынуучу жайдын ченеми мындай болду. Бир чыканак алакан менен чыканакты кошконго барабар. Пайдубалы бир чыканак, туурасы да бир чыканак. Тегерете курчап турган кырдын эни бир карыш. Курмандык чалынуучу жайдын арткы тарабы мындай. Анын пайдубалынан төмөнкү урчугуна чейин 2 чыканак, ал эми анын туурасы 1 чыканак, кичине урчугунан чоң урчугуна чейин 4 чыканак, ал эми анын туурасы 1 чыканак. Курмандык чалынуучу жайдын өзүнүн бийиктиги 4 чыканак. Курмандык чалынуучу жайдын үстүнөн 4 мүйүз чыгып турат. Курмандык чалынуучу жайдын узундугу 12, туурасы 12 чыканак. Анын 4 тарабы бирдей, ал 4 бурчтуу. Анын аянтчасынын узундугу 14 чыканак, туурасы 14 чыканак. Аны тегерете курчап турган кыр жарым чыканак. Ал эми пайдубалы 1 чыканак. Ага чыгуучу тепкичтер болсо чыгыш тараптан. Анан ал мага мындай деди. Адам уулу, Кудай Теңир мындай дейт. Курмандык чалынуучу жайдын үстүнө бүтүндөй өртөлчү курмандык чалып туруу үчүн, үстүнө кан чачып туруу үчүн курмандык чалынуучу жай жасалып бүткөн күнү берилген көрсөтмө мындай. Мага кызмат кылуу үчүн жакындаган Садок уруусунан, Леби уулдарынан чыккан ыйык кызмат кылуучуларга күнөө үчүн курмандыкка бир букачар бер дейт Кудай Теңир. Букачардын канынан алып курмандык чалынуучу жайдын 4 мүйүзүнө, аянтчанын 4 бурчуна тегерете курчап турган кырына чач. Сен аны ушинтип тазала, ушинтип ыйыкта. Күнөө үчүн чалынган букачарды алып аны ыйык жайдын сыртында, үйдүн атайы белгиленген жеринде өрттө. Ал эми эртеси күнү күнөө үчүн курмандыкка кемчиликсиз бир теке чал. Курмандык чалынуучу жайды букачар менен кандай тазаларса, аны менен да ошондой тазаларсын. Тазалагандан кийин кемчиликсиз бир букачар жана кемчиликсиз бир кочкор алып кел. Аларды Теңирдин алдына алып кел. Аларга ыйык кызмат кылуучулар туз чачып, Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалышат. Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 7 күн бою күнүнө бир текеден чал. Ошондой эле күнүнө бирден букачар жана бирден кемчиликсиз кочкор чалышсын. Курмандык чалынуучу жайды 7 күн бою тазаларсын, ыйыкташсын жана өз колдорун толтурушсын. Ушул күндөр бүткөндөн кийин 8-нчи күнү жана андан ары ыйык кызмат кылуучулар курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өрттөлчү курмандыктарыңарды жана тынчтык курмандыктарыңарды чалышат. Ошондо мен силерге ырайым кылам дейт Кудай Теңир. 94-чү забур. Келгиле Теңирди мактабырдайбыз. Биздин куткаруучу тирегибизди кубануу менен мактайбыз. Анын алдына даңктоо сөздөр менен келели, аны ыр менен даңктайлы. Анткени Теңир улуу Кудай жана бардык кудайлардын үстүнөн улуу падыша. Жер тереңдиктери анын колунда, тоо чокулары да аныкы, деңизди ал жараткан, кургактыкты да анын колдору жараткан. Келгиле жаратуучубуздун, Теңирибиздин алдында табыналы, таазим кылалы, тизебизди бүгөлү. Анткени ал биздин Кудайыбыз, биз анын жыйынын түзгөн элбиз. Анын колу жараткан койбуз. О, силер анын үнүн азыр уксаңар гана, Мериба жеринде чөлдөгү сыноо күндөрү жүрөгүңөрдү өжөрлөнткөндөй, жүрөгүңөрдү өжөрлөнтпөгүлө. Ал жерлерде мени силердин ата-бабаларыңар сынашты. Менин иштеримди көрүп турушса да алар мени сынашты. Мени бул эл 40 жыл кыжырлантты. Ошондо мен мындай дедим: бул эл жүрөгү менен адашкан эл. Алар менин жолдорумду таанып билишкен жок. Ошондуктан мен каарданып турганымда алар менин бейпил жайыма киришпейт деп ант бергем. 95-чи забур. Теңирди жаңы ыр менен даңктагыла. Бүт жер жүзү Теңирди мактабырдагыла, Теңирге ырдагыла, анын ысымын даңктагыла, анын куткаруусун күн сайын жарыялагыла, элдер арасында анын даңкын жарыя кылгыла, бардык уруулар арасында анын кереметтерин даңаза кылгыла. Анткени Теңир улуу жана мактоого татыктуу, ал бардык кудайлардан да коркунучтуу. Анткени бардык элдердин кудайлары жасалма кудайлар, ал эми Теңир болсо асманды жараткан. Даңк менен улуулук анын алдында, күч жана ыйыктык анын ыйык жайында. Бүт элдер Теңирге өз тиешелүүсүн бергиле. Теңирди даңктагыла жана урматтагыла. Теңирдин ысымын даңктагыла, тартууларды алып келгиле, анын үйүнө киргиле. Теңирге өзүнүн ыйык жайында табынгыла. Бүт жер жүзү анын алдында титире. Бүт элдерге айткыла: Теңир падышачылык кылып жатат. Ошондуктан аалам бекем, солк этпейт. Ал элдерди адилет соттойт. Асман кубансын, жер шаттансын, деңиз жана анын ичиндеги нерселер шарпылдасын. Талаадагы бардык нерселер да кубансын, токойдогу бардык дарактар сүйүнсүн. Бардыгы Теңирдин алдында кубанышсын. Анткени ал келе жатат. Анткени ал жерди соттош үчүн келе жатат. Ал ааламды адилеттик менен соттойт, элдерди өз акыйкаты менен соттойт.